Ошол üstünde atılıp kelgenmin. Gelip ошентип 2 ay больницада жатканмын. 2 ay больницада жатып чыктым. 4 операция болуп 15 gün. Областнойда хирургияда жатты. Анан кийин эмерте июнда дагы операция болом. Уже бешинчи операциясы болду. Азыр мен ушул талада элдин жогун издеп жүргөнчө азыр мына ичтеримен грыжа чыгарып алдым. Эми ол эмне болот эми билбейм аны. 2021 жылдын 9 январ күнү Карасар районуна караштуу Даңгы участкасында 30 жаштагы жаран ок атуучу куралдан жарат алып ооруканага түшкөндүгү боюнча маалымат түшкөн. Карасар райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө тобу окуя болгон жерге барып караштырып иликтеген учурда бул жаран өзүнүн сөзү боюнча ошол мал караганы Даңгы участкасына барган учурда белгисиз тараптан ок келип ичине тийгендигин билдирген. Бирок соттук медициналык экспертиза дайындалып жаратына ошондой эле келген окту кайдан чыккан, кандай ок атуучу куралдан чыкканын тактоо максатында баллистикалык экспертиза дайындалган учурда баллистикалык экспертиза ал ок ошол такап туруп атылган, сайлуу ок атуучу мылтыктан атылган деп чыгарылган. Бул жерде ошо тергөөнүн жүрүшүндө жабырлануучу өзүнүн берген көрсөтмөсү менен экспертизанын көрсөтмөсү карама каршы келип чыккандыктан азыркы учурда комплекстүү ыкчам иликтөө иштери жандандырылып кайрадан текшерилүү башталган. Азыркы кезде жабырлануучу ок жеген жараты айык элек, себеби ок ичинен табыла элек. Азыркы кезде ошол тергөө ошол бардык жагдайларды аныктоо максатында комплекстүү иш-чараларды жүргүзүп жатат. Бул жерде эч ким эч кандай бир мыйзамсыз аракеттерди кылган учурлары жок. Айрым бир массалык маалымат каражаттарында, соц тармактарында тергөөчүлөр туура эмес ишти бурмалап жатат деген бир такталбаган маалыматтар таркап кеткен. Ошондуктан бир расмий түрдө билдирип койсок, бул эч кандай бурмаланган жок. Бардыгы мыйзам чегинде жазык процессуалдык кодекстин талаптары негизинде иш жүрүп жатат. Азыркы кезде ошол экспертизанын чыккан бүтүмү менен жабырлануучунун көрсөтмөсү карама каршы келгендиктен ошол тергөө иштери азыр созулуп жатат. Ол баягы бир жалган эмелерди кошуп эле өзүнчө эме кылып атат. Анан меникинде ошол эже келип биринчи башына тартканда мен каршы болгонмун. Баягы видеого тартсам аны коркуп калыптыр деген го. Мен коркуп бир Кудайдан корком, эч кимден коркпойм. Неден коркот элем? Анан кийин ол баягы коркуп калыптыр, видеодо мындай болуп калыптыр деген сөздөр олор жалган. Азыр корккондо эгер наркы сүйүндөргө мындай сүйүн өмүрзактарга, улуг өмүрзактарга эме болгондо мен түшпөйм деп жебей коет элем жерге. О адырдан түшүп келдим мен азыр жайлоодон. Эмнеден коркот? Биз иш жерге эч кимге эч нерсе кылбасак